Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ecma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allah Taalam жардамымен Ибн Кайымдын Дарт жана Дава деген китебинде күнөөлөр бабында күнөөнүн акыбети, күнөөнүн адамга болгон зыяны, коркунучу, бул дүйнөдө да акыретте дагы бул бактысыздыкка алып бара турган, капырчылыкка алып бара турган көптөгөн адамдын башына ооруларды, дарттарды алып келе турган, Аллахтын каргышын, каарын жадыра турган, жашоодо да көп нерседен кургала турган, ийгиликсизге алып бара турган нерсе экенин, бул улуу чоң дарт экенин, мына ошол нерсени баяндап атат. Адам баласы баары күнөө кылуучу, күнөө кылуучулардын ката кылуучулардын эң жакшысы тобо кылгандар деген. Адам күнөө кылбай койбойт, бирок колдон келишинче күнөөдөн оолак болууга, күнөөгө түшүп калса тобо истигфар кылууга, Аллах Тааламга кайтууга бел байлап аракеттин үстүндө жүрүш керек. Нафси менен, шайтан менен, күнөөлөр менен мына ошолорго сабыр кылып күрөшөт, өзүн контролдойт, эсеп-кысап кылат. Ал эми күнөөгө жеңил карап, күнөө бул эмне болмок эле, адам болгондон кийин баарыбыз пендебиз, ката кылабыз, күнөө кылабыз деп көз жумуп, кош көңүлдүк кылып, кайдыгерлик карап таштап койбоо деген маселе. Ушул нерсени аяттар келгенде, хадистер келгенде, алымдардын осуяттары, асарлар келгенде туура эмес түшүнүп албаш керек. Кантип андай жашоо жок турбайбы, күнөө кылсам болду, курудум, өлдүм, жок болдум дебестен, чоң күнөөлөр болсо, ошону таштап, тобо кылып, күнөөдөгү тобо кыла турган шарттарды жасаш керек. Ал эми кичинекей күнөөлөр болсо, адам өзү байкабай, көрбөй, билбей кала турган күнөөлөр, алар истигфар менен, намаздар менен, орозо менен, жакшы амалдар кылуу менен кечилип кете берет. Кандай болгон күндө да ыйман, Аллах Тааламга болгон ишеним өзү адамды куткарып койбойт. Адам билгенден кийин мына ушул нерселерге амал кылып, күнөөлөрдөн оолак болуп, аракет кылган сайын Аллахтын жардамы, берекеси ал адамга жай берет. Мына ошол күнөөлөрдү эскертип, анын сыртка ашкере чыгып кеткени, коомго чыгып кеткени, ага көз жумуп таштап койсо кандай зыяны, анын балеси, кырсыгы, апаттары баардык адамдарга туура жүргөнүнө дагы, туура эмес жүргөнүнө да каптайт экен. Мына ошон үчүн Аллах Таалам бизге буйрук кылып, ошо терс көрүнүштөрдү ачыкка чыгып кетсе, ошону кайтарууга, жакшылыкка чакырууга буйруган. Мына ошонун биринде хадисте келгенде ида ухфиятил хатиа лам тадур илля сахибаха. Эгерде бир күнөө иш жашырынып кылына турган болсо, кылган адамдын өз башына тиет. А эгерде ачыкка чыгып кете турган болсо, аны өзгөртпөсө, анын зыяны жалпыга тиет деген. Умар ибн Хаттабтын асары айылдар, мындай кыштактар элдүү болуп турган жерге кыйроо, мындай чыкканда бале жакындайт. Анан сурадышты. Ошол эл жашаган жер кантип кыйрайт, кантип ал жерге апат түшөт десе, эгер ал жерде бузукулары жакшыларга караганда түз жүргөн адамдарга өрөк болуп үстөмдүк кыла турган болсо, же болбосо ал жерде эки жүздүүлөр көбөйгөн болсо, албетте ошо жакшыда жүргөн адамдар жакшылыгын жашырып, ал эми бузукулукта жүргөндөр ачыкка чыкканда алардын саны көбөйгөндө, мына ошол жерге, ошол чөлкөмгө кырсык, балелер көп келе берет деп асарларда келген. Эки жүздүүлөр көбөйүп, бузук адамдар жакшы адамдардан көбөйүп кеткен болсо, балелерди күтө бер ал жерге дейт. Андан кийинки хадисте саядхару ширару уммати аля хияриха хатта ястахфия мумину фихим кама ястахфил мунафик фина льяум дейт. Менин үммөтүмдө жамандары жакшыларына үстөмдүк кылып баштайт, мындай чыкканда көбөйүп баштайт деген сөз. Ошондо имандуу адам алардын арасында жашырынып жүрүп калат дейт. Кантип бүгүнкү күндө эки жүздүүлөр мусулмандардын арасында кандай жашырынып жүргөн болсо, ушундай убакыт келет. Ушу бузукулук катуу таркагандыктан мусулман адам, момун адам ошондой жашырынып жүрүп калат деген. Себеби жанагы бузукулук кылган адамдардын үстөмдүгү көбөйгөндүктөн, жакшылыкка чакыруу азайгандыктан, жамандыктан тыюу азайып кеткендиктен. Ошон үчүн бул жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу деген мусулман адамдын жүрөгүндөгү күйүт болуш керек, гам болуш керек. Ар бир адам мүмкүнчүлүгүнө жараша. Эгер мусулман адам бир терс жаман ишти көрүп жүрөгүндө кыжалат болсо ошол нерсеге, бирок өзгөртө албаса да жүрөгү менен ошол нерсеге кыжалат болуп, бүкүтүк болсо, бул ал адамдын жүрөгүндөгү иман бар экенине далил. Эгерде ага эч айырма жок, жеңил эле караса, кош көңүл караса, бул ал адамдын бактысыз экенине далил, жүрөгүндө имандын аз экенине далил. Ошон үчүн хадисте эмне деген? Оман жахадахум биқалбихи фахуа муъмин. Ким алар менен жок дегенде жүрөгү менен күрөшсө дагы ал момун деген. Андан ары жүрөгү менен да жаман көрө албаса, жүрөгү менен да күйүт кылып күй албаса, кыпындай дагы жүрөгүндө
ыйман жок деген. Ошон үчүн бул жерде ар бир адамдын насиби бар. Бийлик ээлери менен, бийлик менен, колу менен, үйдөгү ата-энелер дагы бийлиги менен балдарын, кыздарын жана телефонго таштап коюп, бузук иштерге таштап коюп, контролдобой кийимин гана анан курсагын тогуз койгонго дырдыйып сүйүнүп жүргөн ата-энелер мен баламды багып атам деп. Ал тарбия эмес. Мына ошондой ар ким бир адамдын насиби бар. Анан коомдук жактардан илими бар адамдар тили менен, илими жок адамдар жеткизе албайм дейт. Жок дегенде жүрөгү менен ошол нерсени амалды жаман көрүп, мына бул да болсо имандын белгиси экен. Ибн Аббас радиаллаху анху кабарлайт, бир заман келет дейт мындай. Ал кезде момундун жүрөгү сууга салынган туздай эрип кетет деген. Суроо берилди. Эмнеден улам ушундай абалга барат деди. Ал айтты, адам жамандыкты көрүп туруп, аны өзгөртө албагандыктан дейт. Мындайча айтканда ушундай жамандык көп таркап кетет, өзгөртө албайт да, сөзүңдү да укпайт, аны тыя да албайсың. Ушундай каптап кетет дейт. Мына ошол нерседен мусулман адамдын жүрөгү ооруйт да, жүрөгү кайгырат. Бул дагы көрдүңүздөр, мусулман адамдын жүрөгүндөгү ыймандан кабар берет. Жеңил карап койбойт. Мусулман кээ бир адамдардын ыйманы түшүп кетсе, ага айырма жок, бул жерде арам иш болуп атабы, адалбы, ал үчүн бирдей эле. Эң негизи мага зыяны тийбесе болду. Менин чөнтөгүмөн акчам тартып албаса болду. Мага жаман сүйлөбөсө болду. Өзүнүн напсисин коргойт, өзүн коргойт. Ал эми шарият, ислам, ыйман, Аллахтын акысында күнөөлөр тебеленип атабы, пайгамбардын акысында тебеленип атабы, ал бирдей, эч айырма жок ага. Алла сактасын. Бул убакытта эмне дейт? Ыймандын адамдын жүрөгүндө кыпындай да калбай калган белгиси. Кийинки хадисте кайсы бир элде күнөөлөр ачык жасалса, ал эми аларды токтото ала турган адамдардын саны күчтүү, жетиштүү болуп, бирок аны өзгөртпөй турган болсо, Аллах Таала аларды жалпы азапка салат деген. Мындайча айтканда жанагы суулардын азайышы, апаттардын түшүшү, жер титирөө, кырсыктар, ар кандай чума оорулар баарын бирдей каптай берет. Эмнеге ошончолук жакшы адамдардын саны көп болсо деле, өздөрү гана аткарып, башкаларга жакшылыкты бөлүшпөгөндүктөн, жамандыктан кайтарбагандыктан. Мындайча айтканда мүмкүнчүлүгү бар. Бул туугандар жалпы бийлик ээлерине эле, же бир молдолорго эле, же илимдүү адамдарга эле тиешелүү эмес. Ар бир адамдын өз карамагында сөз өтө турган, мүмкүнчүлүгү жете турган адамдары бар. Ата-энелердин мисалы 5-6 баласы бар. Кээ бир адамдардын дагы өзүнүн туугандарына таасир бере турган кол алдындагы адамдары бар. Же кол алдында иштеген адамдары бар. Анан ушулордогу күнөөлөрдү, каталарды көрүп коюп, эч өзгөртпөстөн, же айтпастан, жеткизбестен, кайтарбастан кайдыгер карап жүрө берген болсо, бале бирдей түшөт. Өзү намаз окуп, корозо тутуп, умрага барып, зикирин кылып, истигфарын кылып жүрө берсе дагы, жакшылыкка чакырууга, жамандыктан тыюуга мүмкүнчүлүгү болуп туруп, жеңил карап, кайдыгер карап, кош көңүл кылып жүрө берген адамдар. Аллах Таалам андын азабы жалпы түшөт дейт. Бухариде келген хадисте кыямат күнү бир адамды тозоктон көрүшөт адамдар. Ал болсо ичегиси, боору сыртка чыгып, тозокто жана тегирменде айланган эшикте айланып, бир акырда айлана берет го, жипке ошондой болуп көрөт адамдар. Анан тозоктогу чогулган адамдар айтып, сен бизге жакшылыкты буйручу элең, жамандыктан кайтарчу элең дегенде ооба дейт. Бирок эмне бул абалга сени кептеди? Сен жөнүнөн биз мындайча элге таанымал адамдар да. Мен силерге буйручумун, бирок өзүм аткарчу эмесмин дейт. Силерди жамандыктан тыйчумун, бирок өзүм тыйылбачымын дейт. Булдан жыйынтык кээ бир учурда шайтан адамды азгырат мындай жолдор менен. Мисалы, бир шарапаттуу уруудан болуп калат. Же ата-энеси кызмат кылган, динге кызмат кылгандын балдарынан болуп калат. Же бийлик ээсинен, же коомго пайдаң тийген башка бир жагыңан бир амалдарың болуп калат. Мына ушул кезде адам өзүнө жеңил карап баштайт. Эми бул күнөөм эмне болмок эле? Менин мындан да башка Аллахка кылган кызмат иштерим толо дегендей кылып карайт да. Анан айрым күнөө иштерге адам жеңил карап баштайт. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам башка бир хадисинде не деген? Оман баттаби амалу ва лам юсри бихи насабу. Кайсы бир адамдын амалы өзү шалак болсо, анын ата тегинин шарапаттуу болгону ага пайда бербейт деген. Ошон үчүн эч убакта өзүңдүн ата тегиңе, байлыгыңа, бир жактан бир жакшылык кылып аткан кызматыңа таянба. Ошого таянып, күнүмдүк кылып аткан мойнуңдагы парз амалдарга жеңил караба. Окуган 5 мал намазыңа, буйруктарды аткарууга, арам нерселерден тыйылууга. Ал кылып аткан жакшылык амалдарым менин могу шалакы амалдарым жагып кетет деп
ойлош керек. Балким кээ бир мына ушундай адамдар мен эми элге жакшылыкка чакырбадымбы, канча адамга себепкер болбодумбу деген ой менен айрым күнөө иштерге көз жумуп кылып жүрө бериши мүмкүн. Же чоң күнөөлөрдү жасап жүрө бериши мүмкүн. Мына бул жерде бул адамды көрдүңүздөр. Жакшылыкка чакырган өзү аткарган эмес. Жамандыктан тыйган өзү тыйылган эмес. Эгерде күнөө адамга зыян бербей турган болгондо, себеби буга чейин автор айтпадыбы? Канча деген адамдарды көрдүм. Ушинтип алданып калыптыр. Күнөөгө жеңил карап, күнөө зыян бербейт, эң негизи Аллах кечиримдүү, ырайымдуу деп таянып жүрө берген. Жакшы үмүт, жарым ырыс деп коюп. Анда бул кызмат кылып жүргөн, канча адамдардын жакшылыгына себепкер болгон адам, ошол түз жолго түшүп кеткен адамдардын сообу менен деле өзү кылбай койгон амал, аткарбай койгон сооп амалдарын жууп кетмек да. Мындай болгон жок, тозокко түшүп калды. Ошончо жакшылык ишти менен деле. Эмнеге? Себеби өзү кылбагандыктан, өзү тыйылбагандыктан. Бул эмнеден кабар берет? Күнөөгө жеңил караба деген сөз. Сооп ишке дагы жеңил караба, таштап салба сооп ишти. Эмне болмок эле деп. Күнөө ишти дагы тыйылбай жасап жүрө бербе деген бар эскертүүлөр. Эгерде ата тегин шарапаты менен болгондо, анда пайгамбарыбыздын абакелери куткарылмак эле. Эгерде динге салым кошуп, ошо менен эле иманга келбей, амал кылбай өтүп кете турган болсо, анда пайгамбарыбыздын абакеси Абу Толип куткарылмак эле. Кээ бир алымдар айтат, Абу Толиптей динге кызмат кылган адамды табыш кыйын деген. Ушунча көп кызмат кылды. Байлыгынан ажырады, коомдагы кадыр-бак, атак даңкынан Курайштын эң сыйланган адамдары болгон. Төрдө отурган Мухаммад алейхиссалату вассаламды коргойм, ошону колдойм, неберемди кор кылбайын деген нерсе менен канча деген байкотко түштү, ачарчылыкка түштү. Бирок ошондо деле капырчылык менен өтүп кеткендиктен, иманга кирбегендиктен, амал кылбагандыктан эмне болду? Тозокко түштү. Ошон үчүн бир кызматтарга, бир соопторго, бир ата тегинин шарапаттарына, башка бир нерселерге таянып, өзүңдү өзүң таштап койбо. Сенин Аллахтын алдына барганда чынчыл иманың, анан чынчыл амалың жардам берет. Кур үмүт, кур нерсеге таянып алуу анын бар жардам бербейт. Мына ошондой тозок ээлери да таң калды да бул адамга. Кандай адам эле бул деп. Биз бул адамды сойлук деп көрчүк элек го жакшылык. Мына ошон үчүн Куранда да аяттар көп. Жакшылыкка адамдар чакырасыңар, өзүңөрдү унутуп коесуңар, китептерди, Аллахтын китебин окуйсуңар, мээңерди иштетпейсиңерби деп. Акылыңарды жеткирбейсиңерби деп. Жана шам чырактай болуп бирөөгө күйгүзүп, анан өзүн өзү күйгүзүп жок кылып салгандай. Адамдардан да чыгып калат туугандардан. Сүйлөсө шундук сүйлөйт, бирок чоң күнөө иштерди айтсаң мойын албайт. Таштагысы келбейт. Бирөө арагы менен, бирөө кредити менен, бирөө ушагы менен, бирөө дагы бир жамандык арам ишти аны актап. Мына ушунун баардыгы адам коркуш керек. Ар бир адам өзүн кайсыл күнөө ишти мен улантып жүрөм дагы деле. Намаз окуп деле улагы деле ушагынан тыйыла албагандар, жалган айтуудан тыйыла албагандар, кыянат кылгандан тыйыла албагандар тооба кылып, жаныбыз кекиртеге келип өтүп кетүүдөн мурун өзүбүздү эсеп кысап кылыш керек. Адам өзүнөн башташ керек. Бани Исраилдерден бир адам болгон. Ал адамдарда элдерге жакшылык насыйхат айтып, эскертип жүргөн. Анан ошол эле учурда караса өзүнүн балдары, үй бүлөсү бузукулукта жүрөт. Аны адамдар көрөт. Анан айтат, бул кандай адам жакшылыкка чакырып өз үйүн тыйбаган дегенде, адамдар таң калат да себеби. Анан бул адам не дейт? Үй бүлөсүн тыйган эмес да, жөн эле эскертип койгон. Хотя атада власть бар, колу менен да тыя алат. Муну кыл, муну кылба, бул болбойт деп мүмкүнчүлүгү бар. Мына ошолдой нерсеге өзүнө тыйылбагандыктан Алла Таала мага эмне дейт? Жанын алды дейт. Керек болсо, кийин үй бүлөсү тыйылбагандан алардын дагы бири кулап, бири жүлүн үзүнүп, бири каза болуп, шылып артынан баары кетишти деди. Мунун себеби ушунда. Сенин тукумуңан эч кандай чын ыкластуу, сыдык адам чыкпайт. Мен сага болгон каарым, балдарыңга мүмкүнчүлүгүң жетип туруп, бирок жөн эле сөзүң менен гана айтып койдуң дейт. Чыныгы өзгөртүү, чечкиндүү кадам кылган жоксуң деген да. Мындай эч кандай амалсыз насыйхат. Өзү аткарбай, күчү жетип туруп, өзгөртпөгөн адамдын акыбети жөнүндө эскертип атат. Баягы бир адам айтат го, ошол садака бергиле, кайрымдуулук кылга деп жакшы дават кылып айтып, анан бүткөндөн кийин баласы да угуп, бир жакшы көргөн нерсесин белек кылып коюптур да. Анан ушат дейт атасы баласын. Эмнеге сен белек кыласың? Ата, сиз айттыңыз го, өзүң жакшы көргөн нерсени бөлүшмөйүнчө иманың толук болбойт.
мына ушун берип койдум десе сага айткан жок, муну элге айттым дептир да. Мына ошондой туура эмес түшүнүктөрдөн Аллах сактасын, адам өзүнүн үй бүлөсүнө да, өзүнө дагы бул жакшылыктан ыраа көрбөй, насиби болбой калат, пайдалана албай калат деген сөз. Ибн Масуд радиаллаху анху кабарлайт: кичине деп эсептелген күнөөлөрдөн сак болгула деген. Алар адамга жыйнала берип акыры аны жок кылат дейт. Муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир мисалында келтирген. Бир адамдар талаага чыгып, ар кими бирден отун алып келет. Бири урай алып келет, бири дагы бир чыбык алып келет. Акыры ошону жакканда кандай болот? Чоң жалындаган от болот. Мына күнөөлөрдүн дагы мисалы ушундай деген. Эмне болмогол деп бир калп айтып коет, эмне болмогол деп дагы ушак айтып коет, гыйбат кылып коет, бирөөгө жала жаап коет, бирөөнүкүн жеп коет, бирөөнүн артынан сүйлөп коет. Мына ушинтип топтоло берет. Кудай сактасын. Анан акыретке барганда кимди жамандаган, кимди ушак кылган, кимдин артынан сүйлөгөн сооптордун бардыгын кыйналып жасаган сооптордун баарын бересиң. Ошон үчүн адам акылдуу болуш керек. Эптеп топтогон сообун бирөөгө тилин бошотуп коюп, жеңил сүйлөп чайдын ичинде отуруп эле соопторун берүүдөн сак болуш керек. Мунун бардыгы эмне? Күнөөгө жеңил караба деген сөз. Жакшы ой, жакшы үмүт, жакшы тилек, жакшы сөз деген нерсе жетпейт деген сөз. Амалыңда болсун деген сөз. Эгерде адамда күнөөлөр кичинекей, жеңил болсо дагы ошол нерсе чогулуп берсе, ал чоңойот, ал көбөйөт, ал адамды курутат, адамды керек болсо капырчылыкка чейин жетелейт. Себеби адам кичинекей бир күнөөгө жеңил карап ошого жасаса, ал андан кийин чоңураак нерсеге өтөт. Эгер кичинекей нерсени күнөө деп ошодон мындай жалкактап корксо, кой буга түшкөндө деп, анда ал чоңураактан дагы сак болот. Ошон үчүн жанагы ууруларды байкасаңыздар, башында жумуртка уурдаган болот, кийин тоок уурдайт, анан үндүк уурдайт, анан кой уурдайт, анан жылкы уурдайт, ушинтип чоңоюп анан чоң ууру болот. Анан калп айткандар да ошондой кичинекейинен аз барып чоңойтот. Мына күнөөгө да ушундай адам кыла берип ал адамга адат болот. Күнөөдөн мындай айбаттанып, күнөөдөн бир жалкактап кой деген бир неме жок да. Сезгенбейт. Мына ошондуктан адам күнөөлөргө, бузук иштерге жеңил карабаш керек. Кээ бир адамдар жеңил карагандай. Бул эмне болмок эле, адам болгондон кийин биз күнөө кылабыз да деп. Ватахсабунаху хаййинан ва хуа индаллахи азим. Нур сүрөсү 15-аят. Силер аны жеңил карайсыңар, ал Алла Тааламдын алдында улуу нерсе деген. Улуу нерсе деген коркунучтуу нерсе. Мына мурунку түрлүү түркүн адамдардын бардыгы мына ошол себептен куруп кетишкен. Пайгамбарлардын буйруктарына каршы чыккандыктан. Мына азыркы күндө биз кээде сыйраларды тарыхты окуганда таң калабыз да, кандай жубармек адамдар булар. Пайгамбарларды сыйлабаган, анан пайгамбарлар менен айтышкан, пайгамбарларга менен акый айтышып, наоборот Кудайдын белеги, сүйүнүчү деп бизге болгон жөнөтүптүр деп угуп аткара бербейби деп окуйбуз го сыйрала. Бирок өзүбүздүн жашообузда мына айлана чөйрөнү кара, канча бидаттар бар. Пайгамбар кылбаган нерсени кылышат. Канча деген жеңилдик кароолор бар күнөөлөргө. Ушунун бардыгы пайгамбарларга каршы чыгууда. Ушунун бардыгы Аллах Тааламга каршы. Ошонун артынан эмне болду? Аллах сактасын, капырчылыкка чейин жетишти бул мурунку коомдогулар. Себеби күнөөлөрдүн очогу акыр барып капырчылыкка алып барат. Болду. Капырчылыкка. Эмне иблис Аллах Тааламды эмне ишенбей койду эле, Кудайды бар экенине. Ишенген, Аллах Тааламдын алдында жүргөн, кызмат кылган, периштелер менен бирге болгон, асманда болгон. Бирок Кудайдын буйругун аткарбагандыгына Алланын наалатына, каргышына калды. Капыр болуп калды. Автор бул жерде дагы эки окуяны келтирет. Мышыкты камап койгон аял. Мышыкты камап, же аны кой берип койбойт, сууда бербейт, тамакты бербей, камап туруп ачкадан өлтүргөн адам. Эмне болду? Тозокко кирди ошонун артынан. Элестеткиле, адамды өлтүрүп койгон адамдын күнөөсү кандай болот анда? Мышыкты өлтүрүп тозокко кирип аткан болсо, адамды өлтүрүп, мына күнөөнүн акыбети кандай? Ниса сүрөсү 93-аят Аллах Таалам айтат: "Ва ман яктул муъминан мутааммидан фажазауху джаханнам халидан фиха ва гадибаллаху алейхи ва ла'анаху ва адда лаху азабан азима." Кимде ким бир момун мусулманды атайлап өлтүргөн болсо, анын жазасы түбөлүк тозокто болот. Аллах Таалам ага ачууланат, анын лаанаттайт, жанага жанчыдагыс улуу азапты даярдап койгон болот дейт. Мына бүгүнкү күндө бирөөнү өлтүрүүгө жеңил караган адамдар, бир дүйнө үчүн, өзүнүн ачуусу үчүн, же бир кызганыч үчүн өлтүрүп койгондор кандай?
Мышыкты өлтүрүп тозокко кирип атат. Адамды өлтүргөн адам эмне болот? Эмне дейт? Тозокто түбөлүк калат деп атат. Жазасы катуу болот. Аллахтын ачуусу, каары, лаанаты түшөт. Жан чыдагыс азап болот дейт, Аллах сактасын. Экинчи аялдын сүрөтү. Жанагы этеги суюк, зынакор аял. Союк аял. Ошону эмне дейт? Ал жолдо келатып, жанагы итти көрүп, ошону суусун кандырып койгондуктан Алла Таала бул бунуку Бани Исраил болгон окуя да. Эмне кылат? Күнөөсүн кечирип койгон да. Ошондуктан бул жерде эки окуядан эмне? Күнөөгө дагы жеңил карап кылбагын, ошондой эле соопко дагы кош көңүл кылбагын деген сөз. Соопту мындай кичине караба да. Эмне болмок эле ушу сооп депчи. Сүннөт намаздар, нафил намаздар, мусулман адамга жылмайып коюу, бул садака, канча жакшылыктарды угат адам. Мына ошолорго жеңил караба. Сен билбейсиң кайсы амалың менен Аллах Таалам сенин күнөөңдү кечирип коет. Бир күнөөдөн тыйылгандыгыңанбы же бир сооп ишти аткаргандыгыңан. Чоң сооп ишти аткарган же кичинекей же орто. Кичинекей сооп болсо дагы Аллах Таалам ошонун сообун көбөйтүп берет эгер ихлас менен кылган болсо. Аллах Таалам эч бир адамга кыпындай дагы зулум кылбайт. Эгер сооп болсо аны көбөйтүп берет. Кичинекей сооп болсо да ошону эмне кылат? Көбөйтүп берет. Аллах Таалам өзүнүн улуу соопторду берет. Дагы бир асар Бани Исраилдагы бир топ адамдар дагы эскерген. Алар жакшылыкка буйрушчу, бирок өздөрү аткарчу эмес. Жамандыктан кайтарчу, бирок өздөрү токтобойт эле. Өздөрү тыйылбайт эле. Акыры алар динден толук чыгып кетишти дейт. Кайдыки жана кийимди чечкендей дейт. Алла сактасын. Көрдүңүздөр, кандай ушулардын бардыгы окуяларды Алла Таалам Куранда бизге жөн эле эскерген эмес. Хадистерде бизге жөн эле келген эмес. Ушулардын кейпин кийип калбагыла деген сөз. Күнөөлөр капырчылыкка жетелейт. Ичкилик зынага жетелейт. Жанагы музыка, анан арак, бул дагы артынан арак ичкен адам, музыканы уккан адам акыры эмне кылат? Бул зынага алып барат дейт. Ал эми зына өлтүрүүгө жетелейт. Оору өлүмгө жетелейт. Мына ушундай да. Оору берген адам айыкпаса эмне болот? Аяк өлөт. Күнөөнүдөн тыйылбаган адам акыры эмнеге барат? Капырчылыкка барат. Арак ичип күнөөгө жеңил кырган зынага барат. Зынага барган адамды өлтүргөндөн дагы жан тартпайт, Кудай сактасын. Андай окуялар көп болгон, билесиздер, мына бирөөнү зына кылат, зордуктайт, аягында эл билип койбосун деп аялды же кызды өлтүрүп салып атпайбы? Андай окуялар канча болгон. Зордуктайт, анан аянан өлтүрүп кетет. Же ушул зына менен алек болуп жүргөн адамдар аягы ушундай жаман өлүм менен өлөт. Аялы эркеги айырмасы жок. Бул асарларда көп келген. Дагы бир асарда күнөө кылган адам анын жаман кесепетинен өзүңдү коопсуз сезбе. Күнөөнүн артынан ээрчиген нерселер өзүнөн да оор. Өзүнөн оор дегени сен кылып аткан күнөө, ошол күнөөгө караганда ошонун артынан келген акыбет андан да оор деген сөз. Ошол күнөөнүн жазасы сен кылып аткан күнөөдөн да оор деген сөз. Бул дүйнөдөн эле канча адамды кордукка, кайгыга, стресске, караңгылыкка, мерес жүрөккө, сезимдердин өлүшүнө, аят хадистердин пайда бербей калышына канча деген балелерди алып келет. Адамдардан уялбай күнөө кылуу бул андан да оор деген. Мындай чыкканда сенин күнөөң уялбай эле кейбирөө күнөөсү менен мактангандар бар. Күнөөсү менен сыймыктангандар бар. Бул сен кылып аткан күнөөдөн дагы коркунучтуураак. Мындай чыккан жашыруун кылган күнөөңүн сыртка чыгып кеткенин, уяттын сенде калбай калгандыгынан кабар берет. Анан ырсыңдап, жылмайып, күлүп жүрүп, күнөөнүн үстүндө Кудай кечиримди ырайымды деп коюп жүрө бергениң андан дагы күнөө коркунучтуураак дейт. Бейгапар болуп жүрө берүү. Күнөөгө жетип сүйүнүү андан да оор. Кээ бир адамдар ушу күнөө кыла албай эле жүрөт да. Акчам болгондо Таиландка бармакмын, анан тияка барып бузукку кылмакмын, мындай кылмакмын деп самап жүргөн адамдар бар. Болгон ага эмне? Мүмкүнчүлүк болбой атат. Мүмкүнчүлүк болгондо мен акчам болгондо ушундай бузуккудун түрүн кылмакмын деп эңсеген адамдар бар. Ал ошондой күнөөнү да табат, анан ошого эңсеп, каалап, кыялданып турган үчүн дагы күнөө кылгандан да оорураак болот, Кудай сактасын. Кээ бир адамдар эмне дейт? Ал эми күнөө колумдан кетип калган үчүн өкүнгөн адамдар бар. Бул андан да оор нерсе. Мындай чыкканда ушул күнөөнү кыла албай калдым, ушуну иче албай калдым, ушуну колдоно албай калдым деп бир арам нерсени эңсеп, жетпей калганды арман кылгандар бар. Ошентип арман кылуу ал күнөөнү жасагандан да оорураак. Мына ошол асарларда күнөөнүн кичинекей экенине караба. Кимге каршы күнөө кылып атасың? Мына ошого кара деген. Бир күнөө кылып атканда сен күнөө деп түшүнбө, ал сен кимдин акысында кылып атасың? Кимге тоң моюндук кылып атасың? Ким менен күрөшүп атасың? Аллах кылба десе сен кылсаң, кыл десе кайра кылбайм десең, ким менен сен эрегишип атасың?
Мына ошого кара деп атат. Фудайл ибн Аядтын сөзү: күнөөнү өзүң үчүн канчалык майда көрсөң, Аллахтын алдында ошончолук ал чоң болот. Ал эми өзүң үчүн канчалык чоң көрсөң, Аллахтын алдында ошончолук кичирейт. Мисалы, Аллах Тааланын имени күнөөдөн качкан сайын, кичинекей күнөө болсо да ошодон чоочусаң, чоң күнөөнү кылып алсаң да Аллах Тааланын алдында аны кичирей кылып Аллах Таалам кечирип коет. Ал эми күнөөгө жеңил карасаң, Кудай Аллахтын алдында кичинекей күнөө болсоң, Аллахтын алдында ал чоң күнөө болуп саналат. Муса алейхиссаламдын сөзү. Аллах Таала Мусага вахий кылып мындай дейт асарда: "Эй Муса, менин жаратканымдан эң биринчи адамды өлгөн, менин жараткан махлукаттарыма мен үчүн өлүк болуп саналган адамды айтайынбы" деген. Жандык. Ал Иблис деген. Анткени ал мага биринчи болуп каршы чыкты деген. Кимде ким мага каршы чыккан болсо, мен аны тирүү деп санабайм деген. Но бул деген сөз адамдын өзүнүн жаны өлгөндөн жүрөгү өлгөн кооптураак. Адамдын бир мүчөсү иштебей калгандан, бир жерин кол иштебей калабы, бут иштебей калабы, бир жер отказ кылабы, андан караганда жүрөк отказ кылган кооптураак. Жүрөгү деген жан дүйнөсү. Арам эмне, адал эмне, буйрук эмне, тыюу эмне, туурасы эмне, туура эмес эмне, Аллах ким, шайтан ким мага айырмасы жок деп, эмнени туура көрсөм ошону аткара берем деген, мага айырмасы жок деген, мына ушул чыныгы өлүк адам. Мага каршы чыккан, буйругумду аткарбаган адамды мен өлүк катары көрөм деген сөз. Өлүк деген жүрөк өлгөндөн ага аят хадистер жардам бербейт. Аны ойгото албайт, сезгенте албайт, эскерте албайт. Чыныгы өлүк адам. Мына эң биринчи мен кулдарыман өлгөн адам, махлукаттардан өлүк бул Иблис деген. Муснад Жамида Тирмизиде келген Абу Хурайрадан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Момун адам күнөө кылса, жүрөгүндө кара так пайда болот. Эгер тооба кылып, токтоп кечирим сураса, жүрөгү тазаланат. Эгер кайра уланта берсе, ал так көбөйүп, бүт жүрөктү каптайт." Бул Аллах Таалам Куранда айткан: "Калла бал рон аля кулубихим ма кану яксибун." Мындай чыкканда алардын жүрөктөрүн кап-кара болуп катып калат ошо кылган күнөөлөрүнүн айынан. Тоо кылбай кара точка көбөйрөт, анан жүрөк мерес болот, анан таш болот, анан катат. Ак менен кара, акыйкат менен жалган, ширк менен таухид, сүннөт менен бидат эмне, пайгамбар менен ким, шайтан эмне, туура жол эч айырмалай калат. Жүрөк катып калат. Бул эмне? Ошо тоо кылбагандыктан, истигфар кылбагандыктан, Аллах Таалама кайтпагандыктан жүрөк. Мына чыныгы дартка адам чогулгат. Бар ушундай адамдар. Эч ал керек болсо аят хадистер окуганда кыжыры келе турган адамдар бар. Жанагы алкаш адам аракка малынып калганда, арак бербейм десең, жашоосу токтоп калгандай го. Наркоман адам ошол зависим болуп кирип калганда, наркотикти сайынбаса өзүн таштап салат ба? Ошондой дарттай болуп адам жан дүйнөсү ооруганда кирип кетет. Алла сактасын. Худайфа радиаллаху анхудан кабар берип айткан: "Пенде күнөө кыла берсе, жүрөгүндө кара так көбөйүп, акыры жүрөгү таштай болуп катып калат" деген. Мына ушунун бардыгы күнөөнүн акыбети, кандай адамга зыян бере турган. Мына ушул нерседен адам жеңил карабастан, өзүн контролдоп, нафс менен, шайтан менен күрөшүп, колунан келишинче бузук иштен жиркенип, ошол нерсени жаман көрүп, аны таштап күрөшүүгө аракет кылыш керек. Себеби бул күнөө иштер туугандар жүрөккө таасир берет. Жүрөк булгангандан кийин болду, ал кулак булганат, адам көзү булганат, тили булганат, денеси булганат. Жанагы ууланып калат го дене. Мына ошондой болуп калат. Уулангандан кийин адам өлөт да, болду. Мына ошондой эле жүрөк уулангандан кийин адам эч хидаяттан, Алланын нурунан, жакшылыктан пайдаланбай калат. Кеңкелес, кайдыгер бир адам деген эле сөөлөкөтү бар, бирок өлүк адам болуп жүрөт да. Жеп ичкен эле болбосо болду. Эч нерсе. Айбандан да жаман жашайт. Анан муну туура түшүнүш керек. Кантип мен акпак периштедей болуп жаша албайм деп көрүп ойлош мүмкүн. Мынтип жашаш кыйын. Шайтан кээде ушуну берет. Сен күнөө кылдың, болду. Сен курудуң Кудайдын. Аны да иншалла өтөбүз. Бул жерде ошол күнөөң менен күрөш. Күнөөгө түшүп алсаң, истигфар менен, тооба менен кайра кайт. Болду. Түшүп калдым деп жүрө бербе, ошону улантып деген сөз. Аллах Таалам баарыбызга ийгилик, тауфик берсин, жүрөгүбүздү тазаласын, сооп амалдарды, жакшылык амалдарды жүрөгүбүзгө сүйкүмдүү, жагымдуу кылсын. Денелерибизди дагы ошол нерсени аткарууга ылайыктуу кылсын. Бузук иштерди, арам иштерди, жаман иштерди, терс иштерди Аллах Таалам бизге жүрөгүбүзгө жек көргөзсүн, жаман көргөзсүн. Мына ошол нерседен улак болууга, адамдардын жакшылыгына себепкер болууга, жамандыктан тарды тыюуга, жамандыктардын эшигин жабууга себеп кылсын. Бизди Аллах Таалам өз дининде, жолунда жакшы
адамдардын сабына кошуп жакшылыкта пайдалансын. Саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.